Кутмандуу кушула кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Бүгүн сиздерде Улуттук телерадио 1 корпорациясы жана музыка телеканалы даярдаган музыка ысык көлдө долбоорунун бүгүн кийинки чыгарылышына барыңыздарды салтанаттуу түрдө кош келиңиздер дейле. Бир кол чабуулар болсунчу, келиңиздер. Ал эми урматтуу бизди экран аркасы көрүп турган жалпы телегөрүүчүлөр, биздин күйөрмандар, сүйөрмандар, жалпы меймандар, бул долбоордун башкы максатын сиздерге бир аз кулактандыруу кылып түшүндүрүп айта кетели. Бул долбоор биздин Кыргызстаныбыздын бермети болгон ысык көлүбүз үчүн бир катара кол чаап коңуздарчы. Дал ушул биздин ысык көлүбүздүн табиятын, абасын, суусунун тунуктугун сиздерге атайын көргөзөлү деп биз азыр көлдүн так ортосунда барабыз. Музыка каналы даярдаган атайын биздин кыргыз эстрада жылдыздарыбыз дагы дал ушул сахнага келишет. Ардактуу меймандар, жалпы телекөрүүчүлөр, сиздердин уруксатыңыздар менен сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөрдү берсеңиздер, азыр сахнабыздын төрүндө бүгүнкү биздин башкы каарманыбызды дагы чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Өзгөчө жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, барыңыздар билген, барыңыздар сүйгөн, ар бир чыгармасы кыргызстандыктардын жүрөгүнө түнөп орун тапкан кол чабуулар менен тосбалыңыздар. Сахнада биздин өзүбүздүн жакшы көргөн кызыбыз Тамга кол чабуулар болсун, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Барыңыздарды көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Эң биринчи чыгармадан баштап кетели. Сени жактырам деп аталат. Мен сиздерди жактырам, жакшы маанай каалайм. Анда эмесе кеттик. Колдорду бийик коштоп, көтөрүп, чогуу колдоп коштоп турсаңыздар болот. Чоң рахмат. Дагы бир жолу чогуу.
Үмүт бар жерде тандоо бар. Сиз іздеп келгендин бардыгы үмүттө. Кыргызстанда өндүрүлгөн атамекендик азык кут нан. Чыныгы сапат, чыныгы даам. Нан бар жерде ырыскы бар. Шаардагы дүкөндөрдөн сураңыз. Кут нан 0990 90 99 00 0504 90 99 00. Кыргыз эстрада жылдызы, рэперчиси, хип-хопперчиси Тамгага катыраак кол чабуулар болсун туугандар. Тамга кош келиңиз, орун алалы бул жакта. Урматтуу айымдар жана мырзалар, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Бүгүнкү биздин долбоорубуздун башкы каарманы барыңыздар көрдүңүздөр. Өзгөчө стили менен, ырларында стили башкача, кийген кийимдеринде стили башкача. Тамгага дагы бир жолу кол чабуулар жаңырсынчы. Эме жалпы катышып аткан эс алуучулар, берирээк сиздерди жакыныраак чакыралы. Себеби дегенде сиздерде бүгүн чоң мүмкүнчүлүк бар. Келген башкы каарманыбызга өзүңүздөргө кызыктуу бир суроо, терең мааниси терең суроолор болсо берип биздин белектерге ээ болуп кетсеңиздер болот. Жөн эле суроо бербестен жакшы каалоо тилектерди айтып койсоңуздар дагы мүмкүн сонун белектердин ээси сиздер болуп калышыңыздар толук ыктымал. Анда эмесе кош келдиңиз дагы бир жолу. Маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Маанай эң сонун. Эң сонун, жакшы. Каалоочулар барбы? Жакшы каалоо тилектерди же болбосо суроо бере турчулар. Бул жактан келиңиз, келе бериңиздер. Бул тартынбайбыз, уялбайбыз. Бүгүн өзүбүз эле бул жакта. Келиңиз. Жакка чакыралы. Бул жакка келип бериңиз. Атыңыз дегенде? Саламатсыздарбы? Атым Мирбек. Мирбек мырза, Тамгайымга кандай сурооңуз бар? Алгачкы суроом өзүңүздүн жетишкенчилигиңизге байланыштуу, аркаңызда дагы ушундай өзүңүздүн аркалап мындай тарта турган канча деген инсандар бар, айымдар бар. Ушуларды кандай кылып колдоп, кандай кылып өстүргөнгө аракет кыласыздар? Баракелди. Чу дегенде эң эле суроо күчтүү болду окшойт, жооп. Менин оюмча суроо жаңы муунга кандай үлгү болуп жатасыздар деген суроо, Анда эмесе жооп катары айта кетсем, менин оюмча өзүбүздүн жүрүм турумубуздан сырткары биз музыка аркылуу, музыканын сөзү, тексттер аркылуу, мааниси, ырлардын мааниси аркылуу, музыканын өзүнүн жаралышы, музыканын кандай десем, сапаты аркылуу дагы биз өзүнчө мындай маданият тарабынан дагы бир колдоо көрсөтүп жаштарга үлгү болуп жатсак керек деп ойлойм. Баракелди. Керемет жооп болду окшойт, Эң сонун. Дагы каалоочулар барбы? Келиңиздер. Барбы экен? Келе бериңиздер. Мынакей бизде төр жактан бери атайын айымдар, эжекелерибиз келе атат. Мыкты суроолорун каттап келаткан. Келиңиз бул жакка келип алыңыз. Дегенде атыңыз ким болот? Айгүл болот. Айгүл эжеке, кандай сурооңуз бар же каалоо тилек барбы? Каалоо тилегим өнүп өсүңүз, бар болуңуз. Рахмат. Көп жакшылыктарды каалайм. Ийгиликтер дайым алдыга калсын. Тамга деп атыңызды ким койгон жана бул атты мен биринчи жолу уктум мындай. Ал ат кандай маанини түшүндүрөт демекчимин. Кыз төрөсөк ушундай ат койсом болобу? Ошону. Баракелди, кыз төрөсөк дал ушундай ат койсок болобу дейт. Дагы сурооңуз барбы? Экинчи сурооңуз? Сразу берип койсоңуз болот. Макул, биягынан алып берсеңиз болот ордун. Рахмат. Сурооңузга чоң рахмат. Мен бул столду бул жака жылдырып алсам болобу? Биякабы? Мейлиңиз. Келиңиз. Жооп катары айта кетсем, бул эң сонун суроо болду, анткени Тамга деген атты мага өзүмдүн чоң энем коюп берген. Бул жөн эле ат болуп коюлуп калбастан, бул аян катары түшүнө кирген ат болгон. Жакында сен кыз неберелүү болосуң, ошол небереңдин атын Тамга Гүл деп аян түшкөн. Бул жөн эле ат эмес, өзүмө бул атымды
мен мындай бир белги катары өзүмдүн жашоомо дагы бир кандайдыр бир туу кармагандай өзүмчө сактап келем. Биринчи көнбөй жүргөм. Азыркы учурда атым менен сыймыктанам. Тамга деген бул жөн эле ат эмес, негизи символ, күчтүү бир символ рода деп коет го. Биздин кыргыздын ар бир уруунун өзүнүн тамгасы болгон экен. Бул аябай тарыхый ат катары өзүмө кабыл алдым. Сизге чоң рахмат сурооңузга. Жакшы, эң сонун болду. Демек, чын атыңыз Тамга Гүл, кыскартып сиз Тамга деп койгонсуз, Катуураак кол чабуулар болсунчу. Жакшы, дагы барбы суроолоруңуздар? Бул жерде сиздер бир гана суроо бербестен, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр каалаган чыгарманы сурасаңыздар, сөзсүз түрдө ушул жерде Тамга менен чогултатабыз. Барбы? Мүмкүнчүлүк сиздерге аябай биз шарт түзүп береличи. Кимде? Келиңиз жеке, бул жакка чакыралы. Сахна төрүндө келиңиз. Таанышалы, атыңыз? Мен атым Зарима. Мен биринчиден силерге чыгармачылык ийгилик каалап кетмекчимин. Жаштардын жүрөктөрүнөн орун алган аябай жакшы чыгармачыл инсансыз. Ошону менен бирге суроо берейин дедим эле. Бул акыркы учурларда мен байкашымча чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз. Буга эмне себеп? Жана ачык мындай жашыруу жок айтып бере аласызбы? Эмне себеп болду? Жакшы, суроо абдан жакшы болду. Менин байкашымча сиз Тамганы көптөн бери тааныйт окшойсуз, Ооба, Тамганы тааныйм. Анан Эйфория деген чыгармасы жагат да, балки мүмкүн болсо ошону ырдап берсеңиз сонун болот эле. Алдыңкы минуталарда сөзсүз түрдө ырдап беребиз. Кол чабуулар болсун, орун алып бериңиз. Жооп алалы. Чыгармачылык адам үчүн бул каржы жагынан дагы эң негизгиси бул жан дүйнөнүн бир абалы эң негизги нерсе экен. Ошондуктан өзүмдүн абалым бир татаалдашып кетти. Анткени бир психология жактан дагы өзүм факультет тандап алып, экинчи окуу жайымды аяктап жатам азыркы учурда. Ал жакта психология тармагында окугандыктан көп өзүмө берилип, өзүмдүн ойлорумду дагы жана башка адамдардын ойлорун дагы түшүнүүгө аракет жасагандыктан көп терең ойлорго берилип кетсем керек. Ошондуктан бир 2 жылдык мындай пауза алдым да чыгармачылыктан. Бирок мен ойлойм бир өтө чоң кандайдыр бир маселе деле жок негизи. Кайрадан азыркы учурда ошо окуумду аяктап, бир жумуштарымды жыйыштырып, кайрадан сиздердин алдыңыздарга жадырап, жаркырап, жаңы чыгармаларым менен сүйүнтүп, кубантып келүүгө даяр болуп турам. Азаматсыз, эң сонун. Жакшы жооп болду. Так, жакшы. Дагы барбы суроолор? Кызыктуу суроолор болсо, кызыктуу маектер болсо келиңиздер. Ага чейин уруксат болсо мен өзүмдө дагы жекече суроолорум бар эле. Тамга билесизби, сиздин өзүңүздүн ырдаган стилиңиз башкача, кийимиңиз дагы башкача. Анан негизи эле кыргыз шоу бизнесинде сиздин өзүңүздүн алып жүргөнүңүз эле такыр башкача да. Мүмкүн дагы бир башкача стиль алып чыгайын деген оюңуз барбы деген суроо болсунчу. Негизи чыгармачылыкта көптөн бери жүрүп, кандайдыр бир жаңылык киргизгим келет, бир өзгөчө нерселерди кылгым келет, өзгөчөлөнгүм келет. Бирок биздин кандайдыр бир менталитет деген нерсе бар. Ооба. Жана ошондой эле биздин кыргыз элибиздин өзүнчө ылгап алчуу дагы туура эмес деген нерселер дагы бар. Көп маселе бар, Көп маселелер бар. Ошолорду дагы бир карап, ойлонуп, бир ар бир кыймылымды жакшылап ойлонуп жасаганга аракет кылам. Анан дагы бир нерсе бар, сиз айтып атпайсызбы, баягы чыгармачылыкта көптөн бери жүрүм деп. Негизи быйылкы жылдын эсебинен канча жыл болду чыгармачылыкта жүргөнүңүз? Мектепти аяктаганыма 10 жылдык болду. Быйыл 10 жылды. 10 жыл болду десем болот. Профессионалдык деңгээлде 10 жыл. Мектепти бүтөрүм менен консерваторияга тапшырып, андан соң ушул келе жатам. 10 жыл болду. 10 жыл болду, кол чаап коңуздар тууганда. 10 жыл аралыгында кандай гана хит чыгармаларды аткарып кыргыз элинин жүрөгүн арнап берген Тамгага дагы бир катар кол чабуулар болсун. Суроолорду узата турган болсок, биз билебиз көбүнчө чыгармаларда сиз дуэт ырдаганда дагы көп хиттерлерди чыгаргансыз. Алардын бирин айта турган болсок, Баястан мырза менен ырдап чыккансыз. Анан кече жакында эле Ома мырза менен ырдап чыктыңыз бир чыгарманы. Кыялыңыз барбы? Кыргыз эстрада жылдыздарынан тышкары СНГда бирөө менен ырдасам деген кыялыңыз. Ким менен ырдайт элеңиз? Конкретно бир адам, бир артист айта албайм, бирок албетте өсүп өнүгүш керек. СНГ
жана биздин чет элдик мына Орто Азиядан дагы бир мыкты өзүм курдашым болсо дагы жакшы мыкты артисттер менен дуэт кылсамбы деген ойлор бар. Буюрса жакын арада бир артист менен жаңы эмгегибизди сиздерге сунуштайбыз. Баракелде, сонун жаңылык бар экен. Суроолорду уланталы. Чындыгында биз чыгармачылыктан дагы сырткары болобуз, себеби дегенде биз азыр кереметтүү Ысык көлдүн дагы ортосунда келип калдык. Эс алуу сиз үчүн кандай жерде эмне кылып эс алган жакшы көрөсүз? Негизи мен кичинекей кезимде сууну аябай жакшы көрчү экем. Сууга жакын болуп, бирок көлгө көп келген эмеспиз. Мына акыркы 3 жылдан бери ушунчалык көлдүн кереметин өзгөчө бир сезим менен байкап, анан жылда ушунчалык көп көлгө каттап калдым. Көлдүн керемети ушунчалык кооз, ошондуктан айтар элем, көлдү, Ысык көлдүн биздин берметин абдан жакшы көрөм. Баракелде. Сонун. Анан быйылкы жылдын эсебинен канчанчы жолу көлгө келип атасыз деген суроо болсунчу. Быйылкы эсеп менен 3-чү жолу көлгө келип отурушум. Бүгүн 3-чү жолу келип атасыз, Көлгө түштүңүзбү? Көлгө мурунку жолу түштүм, бүгүн түшкөн жокпуз. Түшүнүктүү. Сөздөрдө жекече жашоо менен дагы суроолорду узатпасак болбойт го дейм, Көпчүлүк биякта азыр отурган мырзалардын арасынан сизди карап суктанып отурган мырзаларыбыз бар. Ал суроо ушул мырзалардын атынан мен берейин. Билип деле сезип деле турат болушуңуз керек, кандай суроо болуш керек деген. Бойдоксуз, жүрөктүн эси барбы деген суроо тажаткан, бирок азыр да бербесек биз болбойт го дейм. Жүрөктүн эси азырынча жок. Өзүм чыгармачылык менен алектенип жүрөм. Көптөгөн пландарым бар. Жүрөгүм өзүмдүн үй бүлөм менен жана чыгармачылыгым менен азыр толуп турат. Эми мындан ары көрөр турарбыз. Буюрса дейли. Макул, ушул суроого дагы жанаша бир суроо болсунчу. Сиздин кыялыңыздагы жигит кандай болду экен деген суроо. Ушун менен акыркы суроо менин. Кандай сиздин элестеткен кыялыңыздагы жигит? Мисалы, биз сурай турган болсо мен бирөөнү сүрөттөп берем. Мындай болсо бою узун, чачы кара деп. Ошондой кылып сүрөттөп берсеңиз. Эми сырткы келбеттен тышкары эле айтайын. Мындай жөнөкөй, акылдуу, биздин мыкты кыргыз жигити болсо эле болду. Жөнөкөй, кол чабар болсун. Азаматсыз. Сонун. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарды экранга жакыныраак чакырабыз. Улуттук телерадио 1 корпорациясы жана музыка телеканалындагы долбоор, музыка Ысык көлдү теледолбоорубуз биздики. Ушундай мыкты сапар менен сапарыбызды улантабыз. Азыр болсо тамгайымды көпкө биз кыйнабастан ортого чакыралы, бир жагымдуу чыгарма сизден сураналы. Кайсы чыгармалар аткарып бересиз жалпы күйөрмандарга? Анда эмесе, сиздер үчүн азыр менин оюмча Айт деген чыгарма болсо керек, Анда эмесе, Айт сиздер үчүн. Кабыл алыңыздар. Колдоп коштоп турсаңыздар.
жана Зарина айым айтып кетчүдөй эле эйфория чыгармасы жаңырсын. Кадырардағы мен қараның қара түні ғой, қалағанға тошамдай қаратып тұрып күйдің ой, жазылғаны қолдарыңдың биде жайма-жай, жалдыраған ойын жазы ойын шиме-жай, жай барақат керілген беліңе мен жаны бардай жабышамын имериле жай. Жаштарыңнан сыйлағаным сағынғаным, қаштарыңа имерилем бағынғаным, көздеріңе су чумай жақынып, башым аланғаның жашырбай. Adırаңдаған ары жоқ, менен тентек мүнөзүм, сени көрдү да турду, балакай болуп бир өзүм. Жазылганы колдоруңдун биде жайма-жай, жалдыраган оюм жазы ою чиме-жай, жай баракат керилген белиңе мен жаны бардай жабышамын имериле жай. Survive. Жазым жайым көзім қышым күнім түнім жарым жаным зарым зарыл бағым таңым шаңым манан айын башым айланса да башқар албай сезімдерім дайым даяр сені аяр күлкі шағым күзгі жашым асыл ташым. Жаштарыңа сыйлағаным сағынғаным, қаштарыңа имерилем бағынғаным, көздеріңе су чумай жақынып, башым аланғаның жашырбайым. Музыка телеканалында музыка ысык көлдө теледолбор уланууда дагы бир катар кол чабуулар болсун келиңиздер. Сиздин албетте үнүңүз тууралуу да сүйлөшпөсөк да болбойт. Бул тууралуу дагы башка жакта талкууланса керек, бирок мен жеке өзүм талкуулаган эмесмин. Үнүңүз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Үнү чындыгында башкача, хрипка деп коет го негизи эле. Бул үндү алып келиш үчүн кандай эмгек талап кылынды? Канча убакыт кетти деген суроо болсунчу. Профессионалдык деңгээлде ошо 5 жыл музыкалык мектеп жана 6 жыл консерваторияны эсептегенде 11 жыл 15 жылга тең болуп калат окшойт. Консерваторияда негизи аяктаганда ал жакта албетте бир аспапты ойноп бүтүп ачып кеткендер бар. Сиз бир аспап билесизби? Кайсы аспаптарды ойнойсуз? Музыкалык мектепти 5 жылдык консерваторияга чейинки ошол мектепти мен комуз классы боюнча аяктагам. Консерваторияга келсек, консерваторияда общее фортепиано деген сабак бар. Ал жакта ар бир консерваторияны окуп жаткан студент фортепианоны, нотаны окуп билиш керек деген сөз. Нотанын баарын жаттап, баракелдең. Сонун уланып турган болсо бизден кийинки суроо чыгармачылык жаатында болсун албетте. Чет мамлекеттерден сунуштар түштү беле?
кароо сунактарга келип катышсаңыз болот деп, же кайсыл бир кароо сунактарга баргансыз? Ошол тууралуу. Азыркы учурда өзүмдүн капчыгымда 2-3 ушу чет жердеги конкурстар бар. Алардан кээ биринде лауреат болгом, кээ биринде биринчи орундарды алып келгем. Эми дагы алдыда ойдо бар чет жердеги жакшы мыкты конкурстарга катышсамбы деген ойлор бар. Неге дегенде ыр тармагында, чыгармачылык тармагында жүрүш бул бир, экинчи жагы бул конкурс жагы бул такыр башка нерсе. Ага дагы өзүнчө бир эмгек жана убакыт талап кылынат. Албетте. Ошондуктан бул нерсени дагы бир байкаштырабыз. Байкап, жакшы. Сонун. Кийинки суроо мындай болсун. Сизди баягы билесиз да, Кыргызстанда эстрада жылдыздары негизи эле ырчылардын баардыгын ырчы кылган бул эл болот, туурабы? Элдин колдоосу менен, элдин шаңы менен ырчылар ырчы болуп жүрүшөт. Анан жалпы сизди билген күйөрмандарыңызды сиз эч убакта алдабайсыз, туурабы? Эми күйөрмандарыңызды алдабайсыз дегеним ғой. Албетте. Баардыгын ачык айкын айтып бересиз. Албетте. Бизде билесизби, жана мындай суроо бар да. Долбоорубуздун эң бир күчтүү, эң мындай осура айтканда острый жери бар. Жылдыздан сүйүнчү деген атайын бизде бар. Кандай жаңылык менен бөлүшөсүз? Кандай жаңылыгыңыз бар? Мен бул бөлүкчөнү билбейт болчумун. Бирок билбесем дагы өзүм чын ниетим менен сиздерге, өзүмдүн угуучуларыма, көрүүчүлөргө жаңы чыгармамды дал ушул жерде сиздер үчүн презентация катары эксклюзивдүү түрдө аткарып кеттүүнү туура көрүп турам. Демек эч жака чыга элек, Эч жака чыга элек. Жаңы. Эч ким уга элек. Биринчилерден болуп ушул жактагы меймандар угат экен да бизде, көрөрмандар. Ооба, жана деле айтып кеткендей, 2 жыл бою мен чыгармачылыктан бир аз алыстап кеткем. 2 жылдан кийинки эң алгачкы жаңы чыгарманы сиздер азыр дал ушул жерден укмакчысыздар. Дал ушул убакытта, дал ушул секундда уга алабыз, Анда сураналы, кол чабуулар болсун, келиңиздер анда. Сиздер үчүн өзүмдүн башымдан өткөн окуяларды дагы, өзүмдүн идеяларымды дагы бир камтыган, бирок орус тилинде «Моё время настало» деген чыгарманы аткарып кетейин. Колдорду бий көтөрүп, мындай жакшы бийлүү маанайда кетсек. Мое время только настало. Время собирать толпы залы. Ни одну слышу, что устала. Тогда огня правила поменяла. Свой звук не потеряла. Каждый божий день с новыми идеями. Башта пулуңан келсе ертелет. Кечке жатпагын потологуңду карап. Я знаю, ты хочешь, как я, смело засиять в этом омуте дней. Музыка, зови меня, я буду музою твоей, светом всех ночей. Позволь, я покажу парадиз. Далось эти говори, мой друг, если хочешь быть впереди, голову свою ты береги. Give me your dollar, называй меня там глазной, ты запала. Give me your dollar, хочешь помогу, ты знаешь, так времени мало. Give me your dollar, называй меня там глазной, ты запала. Give me your dollar, хочешь помогу, ты знаешь, так времени мало. Теперь вы здесь тусите. По идее, должно было быть так. Поехали. Эй, слышь, сколько можно еще? Сколько будешь ждать момента, услышь? Я тут много пишу, надолго в этой игре. Ты же не серая мышь. No stress, I'm exclusive. One shot for the losers. I'm ready to live. Это мой нарратив. Мое время только настало. Время собирать толпы залы. Ни одни услышь, что устала. Тогда огня правила поменяла. Свой звук не потеряла. Каждый божий день с новыми идеями. Башта пулуңан келсе ертелет. Кечке жатпагын потологуңду карап. Кана. Кеттик. Give me your dollar, называй меня там глазной, ты запала. Give me your dollar, хочешь помогу, ты знаешь, так времени мало. Give me your dollar, называй меня там глазной, ты запала. Give me your dollar, хочешь помогу, ты знаешь, так
айда бул жакта бийлеп жаткан биздин конокторду кайрадан бул жака танцполго чакырып койсок, анда эмесе ой бой сиздер үчүн жаңырсын. Кана колдорду даярдайбыз. Маанайыбыз кандай? Чогуу. Кеттик. Kim bu? Kim ekan? Kim bu? Kim ekan? Kim bu? Adatdagi qiliqlaring emi jarabay. Abroy jilletleri kladat qatira batiragay. Jamina jashimda jashira qatqaning achilab. Anasi joy negizi keskin tesko tes. Kim ekene deb. Ari jo'g'u ari bari. Unugi barda o'zugi jo'q, o'zugi barda unugi jo'q. Kime ko'shirik mana bu ikki jon dostlar. Boy ari china. Boy ayaqingni china. Ekeneklar kelatabi til olsundu china. Tegiloko kelatabi. Özün turgan turganing andaybiz. Kim ekene deb. Ari jo'g'u ari bari. Unugi barda o'zugi jo'q, o'zugi barda unugi jo'q. Kime ko'shirik mana bu ikki jon dostlar. Boy ari china. Boy ayaqingni china. Ekeneklar kelatabi til olsundu china. Tegiloko kelatabi. Ручки выше! Вместе! Еще раз! Boy ari china. Boy ayaqingni china. Ekeneklar kelatabi til olsundu china. Tegiloko kelatabi. Қол жаулар болсын дағы бір жол келіңіздер. Дағы сұраулар бар екен, келіңіз ағалар. Атыңыз? Анвар. Саламатсыздар. Ушул теплоходдо бүгүн ушундай эч кабарсыз эле силер менен чогуу, ушундай бир кыргыздын жылдызы болуп кеткан сиз менен чогуу көңүлдүү келаткан аябай кубанычтабыз. Сиздерге жактыбы? Жакшы. Силерге чыгармачылык, чоң ийгиликтерди каалайм. Дайым бар болуңуз. Кино жаатына тартылсаңыз жакшы бир роль жаратчыдай экенсиз. Эгерде кино жаатына чакырса, роль жаратканга катышат белеңиз деген суроо эле. Өтө оригинал болду окшойт, рахмат. Негизинде кинодо мен буга чейин роль жараткам. Эң башкы каарманды дагы аткаргам. Боз салкын 2 тасмасында эң башкы ролду аткарганмын. Андан тышкары башка сунуштардан мен эч качан баш тартпайм. Анткени өзүмө дал келчү, өзүм аткара алчу, өзүмө күчүмө дагы мындай дал келчү бир жакшы роль туура келсе, мен сөзсүз ал ролго макулдугумду берем. Эме, тамга келиңиз. Эртеден бери бул жакта көрөрмандардын арасынан мыкты суроолорду беришти, жакшы каалоо тилдерин айтышты. Менин колумда турган белекти кайсы жакшы суроо берген көрөрманга бересиз? Кимге тапшырасыз? Сизге берейинчи колуңузга. Чынын айтсам, ар бир суроо өзгөчө, ар бир суроо өзүнчө жүрөгүмө дагы жакын болду десем болот. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Азыр эсимде калган эң жакшы суроолордун арасынан акыркы Анвар байке, Анвар мырза айтып кеткен суроо болчу, кино тууралуу болду. Ошол Анвар байкеге. Анвар мырза, кол чабуулар менен чакыралчы келиңиз. Вай, Анвар байке, куттуктайбыз, белек кутту болсун. Тамгадан атынан өзгөчө белек колдойт. Эртеден бери жөн эле отуруп туруп, аягына чыгып туруп, жөн эле алып кетип калдыңыз. Кол чабуулар болсунчу белек. Рахмат, орун алыңыз. Барыңыздарды жакыныраак чакыралы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Экран аркасында көрүп турган биздин телегөрүүчүлөр, жакыныраак келиңиздер. Биздин долбоорубуздун бүтөөрүнө дагы саналуу убакыттар, саналуу гана секундалар калды. Тамга, бардыгы жактыбы сизге? Суроолор жактыбы?
Суроолор дагы жана бул жактагы биздин отурган коноктордун баарын маанайын байкап турдум. Маанайы дагы өтө сонун болуп берди. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Чоң бул кечеден сиздерге мыкты элес калтырсак, биз үчүн бул эң сонун белек. Чоң рахмат. Баракелде, жакшы. Үмүт бар жерде тандоо бар. Сиз издеп келгендин бардыгы үмүттө. Кыргызстанда өндүрүлгөн атамекендик азык кот нан. Чыныгы сапат, чыныгы даам. Нан бар жерде ырыскы бар. Шаардагы дүкөндөрдөн сураңыз. Кот нан 0990 90 99 00 0504 90 99 00. Ал эми урматтуу Кыргызстандыктар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга биз долбоорубуздун аягында кайрыла кетели. Кайрыла турчу сөз Кудайыбыз буйруп берген биздин Кыргызстаныбыздын бермети болгон ысык көлүбүздү келиңиздер таза кармап табиятын өзүбүзгө суктантып кабыл алалы. Себеби дегенде бизден кийинки дагы муун бар, келе жаткан муундарга, жаштарга мурас кылып өткөрүп берели. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар.